Саламатсыздарбы, күндүзгү кабарлар менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолаева. Кыргыз алтындын ишканасы Кумтөр долбоору боюнча Кыргызстандын 60% акциясы камакка алынганын тастыктады. Бул тууралуу аталган ишкананын вице-президенти Кылычбек Шакиров Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында Канададагы Онтарио сотунун бул боюнча токтому бүгүн келип түштү. Анда аталган сот канадалык Stans Energy компаниясынын арызынын негизинде чечим кабыл алган. Буга чейин Москвадагы соода өндүрүш палатасынын алдындагы арбитраж кеминдеги Куттусай жана Калесай кендери боюнча Stans Energy компаниясынын арызын канаттандырып, Кыргыз өкмөтүн $118 миллион доого чыккан. Stans Energy'нин жүйөсүндө өкмөт аталган кендерде сейрек кездешүүчү металл казуу, геологиялык чалгындоо жүргүзүү укугун мыйзамсыз токтотуп койгон. Муну менен катар Кыргыз өкмөтү доону төлөбөгөнү үчүн Канададагы сотко кайрылып, Кыргыз алтындын Centera Gold'догу үлүшүнүн 60%-ын камакка алууну суранган. Сот муну канаттандырды. Шакировдун айтымында Кыргыз алтын бул чечим менен макул эмес, жакын арада доо арыз менен кайрылууну мерчемдеп жатат. Өлкөдө электр энергиясын жылуулук үчүн 3 фазадан колдонгон 10 миңден ашык абоненттин жарыгы өчүрүлдү. Бул тууралуу Түндүк электро ишканасынан кабарлашты. Маалыматка ылайык алардын басымдуу көпчүлүгү жеке үйлөрдү жылытууга колдонгондор. Токтогул суу сактагычында суунун тартыштыгынан улам өкмөт электр энергиясын жылытуу үчүн колдонууга чектөө киргизген. Бирок өткөн аптада президент Алмазбек Атамбаев өкмөттүн мындай кадамын сынга алып, кыштан кыйналбай чыгуу үчүн жетишпеген электр энергияны өнөр жайдын жана калктын жарыгын өчүрүү менен чечүү кадамы терең жаңылыштык деп атаган. Мындан соң Казакстандан кошумча көлөмдөгү электр энергиясын сатып алууну тапшырган. Эгер сүйлөшүү оңунан чечилсе, электр энергиясын чектөө планынан баш тартуу мүмкүн экенин энергетика министрлигинен кабарлашты. Кечээ болсо Казакстандан кошумча көлөмдө электр энергиясын сатып алуу макулдашылды. Мугалимдердин маянасын жогорулатуу үчүн бюджетте каражат жок. Бул тууралуу Каржы министрлигинин орун басары бүгүн парламенттик жыйында билдирди. Мугалимдер акынын көтөрүлүшүнө мажбур экенин билебиз, бирок бул үчүн азыр казынада акча жок, дейт ал. Маалыматка ылайык, мугалимдердин айлык акысын 30%га көтөрүү үчүн кошумча 4,5 миллиард акча керектелсе, 50%га чейин жогорулатуу үчүн 7,5 миллиард сом керектелет. Каржы министрлигинин мугалимдердин маянасын жогорулатууга акча жок дегенге депутат Исмаил Исаков макул эмес. Анын айтымында аталган министрлик кызматкерлери айлыктан сырткары айына 5,000 сом тамак ашка каралат. Эл өкүлдөрүнүн айтымында тамак ашка деп башка министрликте да каражат бөлөт. Мисалы, бажы кызматы түштөн үчүн ар бир кызматкерине күнүнө 210 сомдон ажыратат. Ошол эле учурда мугалим 5,000 сомго өзүн, үй бүлөсүн багып, коммуналдык төлөмдөрүн төлөйт. Билим берүү министри Канат Сыдыков педагогдордун акысын көтөрүү боюнча өкмөттөн талап кылышы шарт, дейт Исмаил Исаков. Ал Канат Сыдыков мугалимдерге тийиштүү шарт жаратпасам отставкага берем деген сөзүн эске салып, өкмөттүн кетиши тууралуу маселени көтөрүп бышып жетилгенин кошумчалады. Өкмөт Барак анклавындагы тургундарды Кара суунун Сарыколот айылынан жер берип чыгарып кетүү алдында турат. Учурда Сарыколоттон 89 үй бүлө жер тилкесин алып, алдыңкылары курулушун баштады. Ошондой эле азыр ал жердеги коммуналдык шарттарды түзүү боюнча иш жүрүп жатат. Ал үчүн өкмөт 155 миллион орусиялык гранттын эсебинен каражат бөлдү. Бирок айрым тургундар барактагы турак үйүн, жер тилкелерин өзбек тарапка тарттырып жибербейбизби деп кооптонушууда. Ошол жерге барып силерде жашап көрсөңөр, анан билетиңер, өзбектер эч айла жок жердечи. Азырда мына 6-7 семья бүгүн кирип кетти, мен инилерим ошол жерге. Жүгөрүнүн кайрайт. Жүгөрүнүн кайрып кой, келер 2 жыл алып чыгасың, ушу 1 жылдан кийин. Анда эмче сап чыгып берет. Болбосо турасың ошол жердечи. Ошо жашоо азыр 1 жумада 1 алып кирет. Оорулары бар жерде, ошон үчүн чыктык да. Мен азыр 85ке чыккан апам азыр ошто жашап атат. Ошон үчүн батыраак туруп, келерки жылы берип алып келейин да. Кара суунун Сарыколот айылынан көчүп келген барактыктардын жашоосу жана ээрсиреген кыргыз эксклавы тууралуу материалды кечки чыгарылышыбыздан сунуштайбыз. Сентябрь айында өлкө жарандарын биометрикалык маалыматын топтоо кампаниясы башталган.
Өкмөт биомаалыматтарды келерки жылда өтүүчү парламенттик шайлоого чейин жыйнап бүтүүнү максаттоодо. Серепчилер кыска убакытта бардык кыргызстандыктардын маалыматын жыйноо мүмкүн эмес экендигин айтууда. Анткени 1 миллионго жакын адам тышкы миграцияда экенин эске алганда. Биомаалыматтарды топтоодо тоскоолдуктар жаралышы мүмкүн. Орусия, Казакстан жана башка өлкөлөргө чыгып кеткен Кыргызстан жарандарынан биомаалыматтар кантип жана качан жыйналат? Бул тууралуу суроолорго Назгүл Ахунова жооп издеген. Расмий маалыматтарга ылайык Орусиянын өзүндө эле 600 миңден ашуун кыргызстандык жаран бар. Ал эми жалпы чет өлкөдө жүргөн сырткы мигранттардын саны 1 миллиондон ашаары айтылат. Өкмөт республикада жарандардын биометрикалык маалыматын чогултуу иштерин сентябрь айынан баштады. Ал эми чет өлкөдөгү кыргызстандык жарандардын маалыматын топтоо качан башталары азырынча анык эмес. Кыргызстандын өкүлчүлүктөрү дүйнөнүн 70 шаарында бар. Чет өлкөлүк кыргыз жарандарынын биометрикалык маалыматын топтоо ошол мамлекеттеги элчилик жана консулдуктарда жүрөт. Ал эми мигранттарга маалымдоо тышкы иштер министрлигине жүктөлгөн. Аталган министрликтен билдиришкендей, азыр чет өлкөлүк мигранттарга толук маалымат жеткирилди. Учурда мигранттар көп болгондуктан Орусиянын кайсыл шаарына борборлорду ачуу такталып, сунуш өкмөткө жөнөтүлгөн. Мындан сырткары Орусиянын кичи шаарларында мекендештерибиздин маалыматын топтоону атайын түзүлгөн көчмө штаб кыргыз жарандары жайгашкан жерлерде алып барат. Мигранттарды бардык чыгып келаткан жана пункттарга коюлат, таможня пункттарга коюлат, чек ара пункттарына коюлат, биометрика алчу жерлерде. Андан тышкары аэропортторго, вокзалдардын бардыгына коюлат. Жарандардын биометрикалык маалыматын топтоо өкмөттүк өкүлчүлүктөргө милдеттендирилген. Бирок Замандаш ассоциациясы интернет булактар, диаспоралык өкүлчүлүктөр аркылуу жарандарга түшүндүрмө берип, биометрикалык маалымат боюнча иш алып барышууда. Уюмдун Ош аймактык кеңешинин жетекчиси Кишимжан Бекташеванын баамында өлкө бийлиги чет өлкөдөгү жарандардын биометрикалык маалыматын топтоо мөөнөтүн 1 жылга милдеттендиргени аз мөөнөт. Бул убакыт ичинде үлгүрбөйт деп эсептейт. Өкмөтүбүздүн өкүлчүлүктөрү жетердик маалымат берүү системалары урушулган эмес. Себептен азыр көптөгөн жарандарыбыз бул тармакта такыр информация алынган эмес, маалыматтар жок көбү. Бул маалыматтар көптөгөн маалыматтар берүү аябай иштөө керек. Жарандарга жеткизе билүү керек. Өлкөнүн Орусиянын өкмөтү менен Кыргызстандык 200 миң жаранынын биометрикалык маалыматын чогултуп берүү боюнча келишими бар. Бирок ошентсе да Орусиянын жарандыгын алган кыргыз мигранттарынын биометрикалык маалыматын чогултууда көйгөй жаралып жатат. Чет өлкөдө ал жерде иштеп жашап жүргөн биздин жарандар болсо, ал жерде элчиликтерге жана консулдарга барып, өзүнүн маалыматтарын тапшырып берсе болот. Эгерде ал убакта 1 жылдын ичинде үлгүрө албай калса, бул биометрикалык маалымат топтоо иши улана бермекчи, андан кийин келип тапшырса болот. Кыргыз өкмөтү биометрикалык маалыматтарын топтоо келерки жылдын 1-июлунда жыйынтыкталарын маалымдаган. Жарандардын биометрикалык маалыматтарын каттоо 2015 жылы боло турган парламенттик шайлоодо бир жаран бир добуш системасын камсыздоого багытталган. Анын арты менен жаңы үлгүдөгү биометрикалык паспорттор берилет. Документтеги маалыматтар атайын орнотулган электрондук чипте болот. Ага жарандын аты жөнү, туулган датасы, көз карегинин санариптик сүрөтү, бармак мөөрү киргизилет. Назгүл Ахунова, Азам Бутриков, ынтымак. Көк-Таш Аксай жолундагы көпүрө курулуп бүттү. Мындай маалыматты Баткен районунун акиминин орун басары Таалай Ибраимов Азаттыкка билдирди. Маалыматта айтылгандай, аталган жолдо жардыруу иштери аяктап, жолдун курулушу жүрүп жатат. Октябрь айынын аягына чейин бул жолдо каттамга уруксат берилип, иш толугу менен ноябрь айында бүтөт. Көк-Таш Аксай жолунун курулушу өткөн жылдын 17 декабрында башталган. Тажик тарап бул жолдун курулушуна каршы болуп, бир нече жолу жаңжал чыккан. Ошол мезгилден баштап жолдун курулушу токтоп калган болчу. Эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында 27 августта аталган жолдун курулушу жанданган. Ош шаарында жеңил автоунаалар коомдук транспортторго тоскоолдук жаратууда. Жеке унаалар аялдамадан 15 метр алыстык аралыкта токтошу керек болсо, айдоочулар бул эрежени сактабай келет. Мындай көрүнүштөрдү жоюу максатында бүгүн Ош шаарынын жүргүнчүлөрдү ташуучу агенттиги, транспорт инспекциясы, авто токтомолор дирекциясынын жана жол кайгылуу күзөт кызматкерлеринин катышуусунда рейд жүргүзүлдү. Рейдке түшкөн айдоочулар катуу жазага алынат. Биздин положение боюнча
10 күнгө сыймайт этилет. Жүргүнчүлөрдөн дагы суранат белек, бардык аялдамаларга келип, аялдамалардан чыкса, бул транспорттук маданиятын сактаса жакшы болмок. Рейдтин жүрүшүндө мыйзам бузган айдоочуларга айып пул салынды. Бул тууралуу сюжетти кабарлардын кечки жыйынтыктоочу чыгарылышынан көрө аласыздар. 23-24 октябрда Ош жана өзгөн шаарларында эл аралык күрүч фестиваль өтөт. Анда айыл чарба азыктары көргөзмөгө коюлуп, илимий конференциялар өтөт. Катышуучулар күрүч талааларына жана кайра иштетүү мекемелеринин иши менен таанышмакчы. Иш-чарага бир катар чет өлкөдөн күрүч өстүрүү боюнча адистер келип катышат. Уюштуруучулардын айтымында күрүч фестивали дыйкандардын тажрыйба алмашуусуна шарт түзүлөт жана жергиликтүү азыкты эл аралык рынокко алып чыгууга өбөлгө боло алат. Ушуну менен күндүзгү кабарларды жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.